соттордун айлыгын минимум 150 миң доллар кылыш керек. Минимум. Сот адилеттүүлүгүн орнотуш үчүн кандай башкача бир реформаларды кабыл алсак болобу деген менде ой. Эл тараптан шайлансын дегенге дүйнөлүк практикада маселең бар. Былтыр чыгарган чечимдерин бүгүн прокуратура же болбосо УКМК же болбосо МВД жокко чыгарып коюп атат. Ошолордун протести менен элечи. Медер мырза, сизге мындай суроо берет элем да, сиз дасыккан юрист катары сот адилеттүүлүгүн орнотуш үчүн кандай башкача бир реформаларды кабыл алсак болобу деген менде ой. Бир соттордун бардыгын тең эле депутаттарды тандаганда элге салып койсо кандай болот? Ушул жагын мындай ойлонуштурсак болобу, болбойбу? Жаныбек Султанович, сиз менин пикиримде өзөктүү маселени көтөрүп атасыз. Биз эгемендикти алгандан бери сиз айткандай чын эле соттук реформа деп келип жүрүп, ушул реформа деген сөздүн аты дагы бир терс өңүттө калгансып атат да. Эл тараптан шайлансын дегенге дүйнөлүк практикада маселең бар. Ошол эле өнүккөн батыштын кээ бир мамлекеттеринде административный штаттар эл шайлайт. Бул реформанын катары бир деле көрсөк болот. Анан менин жеке пикирим боло турган болсо, менбе Сингапурдун Ли Куан Юзундай бир реформаны байкаштырат элем да. Маселең ал өтө кардиналдуу болот. Соттордун айлыгын минимум 150 миң доллар кылыш керек. Минимум. И сот тармагында мурда иштеп көрбөгөн адамдарды маселең алып көрүш керек. Өйдөдө айтылгандай, мамлекетте инвестициялыкпы, экономикалыкпы, туризм багытындагы бардык жакшы жагдайлар соттун чечимдерине караша маанилүү болот. Бирок эми аны үчүн биздин коомдун дагы укуктук нигилизми, аң сезими башка багытта болушу керек. Азырынча акырын шаг за шагом этот процесс идет деген ойдомун. А жана эл шайлоо боюнча негизи дүйнөлүк практикада мындай бар. Мен ошондой деп ойлойт элем, анткени азыр көрүп атпайсызбы, азыр чечимдерди, өздөрүнүн чыгарган чечимдерин өздөрү жокко чыгарып коюп атат кээ бир учурлардачы. Элдин наразычылыгы көп болуп атат, адилеттүүлүк таппаган эл келип жогорку кеңештен бизден сурап атат да. Ушундай болуп атат. Мына кечээ былтыр чыгарган чечимдерин бүгүн прокуратура же болбосо УКМК же болбосо МВД жокко чыгарып коюп атат. Ошолордун протести менен элечи. Кайра эле жокко чыгып калып атат да. Ал жогорку соттун чечими чыккандан кийин ал чечим бекилиш керек, бул калыш керек да. Бир чыгыш керек, ошол бойдон калыш керек да. Ушундай кагылыштыктар бар. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, ушу жогорку соттун судьяларды ушу эл тандаса жакшы болот го деп ойлойм. Рахмат, ишиңерге ийгилик, мыйзамды колдойбуз.